ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. Alhamdulillah. Ataylap sağa parız bulgan namazı taştabagın deydi. Ataylap. Peygamberimiz bu жерде kapır bulosун деген жок. Таштаба dedi. Ал эми биз менен капырлардын ортосундагы айырма бул намаз деген ал динден чыкты, анан биз динде турабыз. Ошол жөнүндө айтылып атат. Ал эми намаз окуган мусулман бир туугандарыбыз, аларды не дейбиз? Пасык дейбиз. Кудайдын буйруктарын, Кудайдын пайгамбарыбыздын буйруктарын аткарбаган адамдарды не дейбиз? Пасык дейбиз. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп Кудайды этрафка алып, моюндап, пайгамбарды билгенден кийин ал мусулман, аны биз капырга чыгарганга акыбыз жок. Бирок кээ биркилер ошо хадисти туура эмес түшүнүп эле болду. Биз менен капырлардын айырмасы намаз. Сен намаз окуп атасың, капырсың. Жок. Ушу сонун айтып атпайбы? Биз менен хадисти деле жакшы түшүнсө болот да, жакшы. Биз менен капырлардын айырмасы намаз деп атат. Демек, намазды капырлар окубайт деген сөз. Же болсо капыр болуп кеткенден кийин анан ошол сөз айтылат. Себеби биздин ортобузда намаз болуп калды. Ошон үчүн бардык хадистерди ким намазды таштаган болсо фахуа кафирун деген мааниде келген нерселер, ким таштап жүрө берсе акыры барып күфүргө барат. Намазды окубайт, анан уурулук кылат, анан кийин да бир нерсе кылат, барып туруп анан динден чыгат. Намаз бизди жаман нерселерден тосот, жаман нерселерден кайтарат бизди. Ошого фарыз болгон намаздарды таштабагын деди. Мутааммиден атайлап деди. Эгерде себеп менен болуп калсачы, машинең бир жерде бузулуп калды, сууң жок болуп калды, жай намазың жок болуп калды, унутуп калдың, Аллах Таала кечиримдүү. Атайлап таштаба деди. Ал эми себеп менен боло турган болсо Аллах Таала ал себебиңе этибар кылат. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Kimde kim parız bolgon namazdı ataylap taştagan bolsa faqad bariyat minhu zimmatullah. Allah tabaraka ve taala al adamdan amındı, tınçlıkta alıp saldı boldu. Men bul pendem mega başı beydat boldu. Emi kırsık gelse dağı Allah Taala seni saktap aytты. Allah Taala'nın zimmesinden çıkıp kettin. Al degen nerse kapır boldun degen emez. Eğer la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın aytkan bolsa. Bizdin maksatımız adamlardı dinden çıkarуу emez, dinge girgizүү. Biz kiçine sebep taap turup adamlardı dinden çıkarbastan kiçine sebep taap turup kayra dinge kaytarıp kalışыбыз керек. Bizde Rasmul Mufti degen bir ilim var. Kantip fatvanı ellerine kantip beresin. Abalga jaraşa özünün ereceleri var. Fik kitabını okup alıp turup fatva bersen keçir. Doğru emес fatva beresin. Ошол үчүн Расмул Муфтиди, Муфтидин аты кантип fatva бере турган илим бар. Ошол жерде келет Абу Ханифадан риваят. Эгер бир адам капырлыкта айыпталып атса, bir Hanafi mazhabtагы алсыз bir fatva менен болсо дагы ошонун мусулмандыгын сактап калат. Ал эми фикта болсо, фикта алсыз кабыл, алсыз риваят менен өкүм кылынбайт. Сөзсүз күчтүү риваят менен фатва бериш керек. Бирок куфурлукка келгенде алсыз сөздү болсо да алып кеп, аны мусулманчылыктан сактап калат. Башка bir риваятта айтылат, эгер bir адамдын көпчүлүк амалдары, башкача айтканда 99% капырлыкка далалат кылып, 1% мусулманчылыкка далалат кылса, биз мусулманчылыкка тартабыз, кылган оңдойбуз. Аллаху акбар, бисмилла, кеттиң деп аны кафырга чыгарганда бизге пайда жок. Абу Ханифа баса белгилеп айтат. Алсыз сөз менен, алсыз фатва менен болсо дагы ошонун капырлыгын бекемдебейбиз. Мусулман деп фатва беребиз.